Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кутман күнүңүздөр менен достор. Кайрадан бүгүнкү күндө сиздер менен обод оюн алышып жатканыбызга биз абдан кубанычтабыз. Ардактуу жаш угармандар, бүгүн биз сиздер менен биргеликте Кудай менен жашоо жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Анткени Кудай сөзүндө мындай дейт: баарынан мурда Кудай падышачылыгын жана адилеттигин издегиле. Ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет. Баары деген сөздө биз элестеткен бакыт, коопсуздук сезимин берген тамак-аш, суу, кийим, үй-жай дегенди билдирет. Иса Машаяк биз муну жашообуздун негизги максаты кылбашыбыз керектигин эскертип, баарынан мурда Кудай падышачылыгын издегиле. Ошондо күнүмдүк муктаждыгыңар да канааттандырылат деп кеңеш берет. Албетте, кубанычтын, бакыттын, тынчтыктын сыры Кудай падышачылыгында камтылган. Иса Машаяктын айтылган үлгү насаат аңгемелеринде, насаат сөздөрүндө эң бир сонун нерселер камтылган. Кудайдын сөзүн канчалык изилдеп окуй турган болсок, Кудайдын акылмандуулугу ошончолук бизге ачылат. Иса Машаяктын сөзүнүн негизинде бактылуу жашоого байланышкан бир нече кеңештерди бермекчибиз. Биринчи эле кезекте рухий жакыр экениңизди мойнуңузга алыңыз. Жүрөгүңүздө мен баймын, байып калдым, эч нерсеге муктаж эмесмин деген текебер ойлордун пайда болушуна жол бербеңиз. Кудайдын алдында биздин адилеттигибиз булганган кийимде экендигин унутпайлы. Ошондой эле эч ким мактанбаш үчүн куткарылуу кылган иштерден эмес. Бул Кудайдын белеги экенин эстен чыгарбайлы. Анткени Кудай сөзүндө руху жакырлар бактылуу, анткени асман падышачылыгы алардыкы деп жазылган. Кудай адамдардын жетишкендиктерине жана жөндөмдүүлүктөрү боюнча эмес, момундуктун кичинекей бирдиги боюнча өлчөйт. Иса Машаякты куткаруучум деп кабыл алыңыз. Эгерде кабыл алган болсоңуз, ага ишениңиз. Биз ишенимибиз жана кылган ишибиз аркылуу эмес, Машаяк аркылуу куткарылгандыгыбызды унутпайлы. Жакшы кабарда ал эми аны кабыл алып, ага ишенгендерге Кудайдын балдары болуу бийлиги берилди деп жазылган. Элестетип көрсөк, сиз автобус менен бир жакка кете турган болдуңуз деп коелу. Ошондой эле каалаган жагыңызга жеткирип коеруна ишенесиз. Көптөгөн адамдар бул автобус менен кеткенин дагы билесиз. Ошого карабастан, эгерде автобуска отурбасаңыз, эч кайда бара албай каласыз. Иса Машаяк дүйнөнүн куткаруучусу экенине ишенип коюу жетишсиз болгондой эле, Машаяк жөнүндө билип коюу да жетишсиз. Анын көптөгөн адамдарды куткарганына ишенүү да жетишсиз. Качан сиз жашооңузду анын колуна тапшырып берип, аны куткаруучуңуз катары кабыл алганда гана анын эңчиси болосуз. Мисалы, сиз ооруп жатканда дарыгерге кайрыласыз, ага таянасыз. Ошондо сиз ага ишеним көрсөткөн болосуз. А эгерде машинага ишенгениңизди далилдегиңиз келсе, анда сага отурасыз дагы бир жакка барасыз. Ошондой эле Иса Машаякка бүт жашооңузду тапшырып берип, аны куткаруучум деп кабыл алганда гана ага ишеним көрсөтө аласыз. Андан соң момун рухту сактаңыз. Забурчу Дөөт сен өкүнүп, моюн сунган жүрөктү жек көрбөйсүн деп жазган. Жүрөгүңүздөн күнөөлөрүңүз үчүн өкүнүү чыксын. Элчи Жакан Кудай сөзүндө мындай деп жазган. Эгерде күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып ачык айтсак, ишенимдүү жана адилеттүү Кудай кечирет жана бизди баардык адилетсиздиктен тазалайт. Маданияттуу адам бирөөнү капа кылган болсо, ошол замат кечирим суроого даяр. Эгерде бир адам конок үйүнөн кимдир бирөөнүн бутун басып алса, кечирип коюңузчу деп айтыш үчүн бир жума күтпөйт, ошол замат кечирим сурайт. Эгерде сиз Кудайдын мыйзамын шашылыш айткан жаман сөздөр менен же ойлор менен бузсаңыз, ошол замат бул күнөөнү Кудайдын алдында мойнуңузга алыңыз. Ал өзүнүн убадасы боюнча кечирип, жүрөгүңүздү тазалайт. Анткени ансыз бактылуу жашоо мүмкүн эмес. Кымбаттуу угарман, башкалардын муктаждыгына көңүл бурууга аракет кылыңыз. Элчи Павыл кубангандар менен кубангыла, ыйлагандар менен ыйлагыла деп жазган. Сиз боорукер болгонго үйрөнүңүз. Машаяктын ыйлагандар бактылуу, анткени алар сооронушат деген сөзүн эстеңиз. Башкалардын муктаждыгына ортоктош болуудагы кубанычтан өткөн кубаныч жок. Миллиондогон адамдардын үстүндө үйү жок турганда биз байлыгыбызга чиренбегенибиз туура. Кудай сөзүн окуган сайын миллиондогон адамдарга Кудай сөзү жете элек экенин эстейли. Алар үчүн сыйыналы. Бүт өмүрүңүздү Машаякка арнаңыз. Ыйык жазуу бул жөнүндө түшүнүктүү кылып айтат. Ал өзүңөрдү тил алчак кулдар катары кимге тапшырып берсеңер, кимге баш ийсеңер, ошонун кулдары болоруңарды билбейсиңерби? Ошол сыяктуу эле силер өлүмгө дуушар кыла турган күнөөнүн же адилдикке жеткире турган тил алчактыктын кулдары болоруңарды билбейсиңерби дейт. Бир жолу окумуштуу Дэвид Ливингстондун досу мындай деген. Бардыгынан баш тартып, Машаяктын артынан ээрчи деген осуяты Ливингстондун аткарып жашап жатканын көргөндө, Машаякчылар жөнүндөгү туура эмес көз караштарыма карабастан Машаякчы болуп калгам. Эң сонун. Андан соң Кудайдын рухуна толуңуз. Жашоосунда зор ийгиликтерге жеткен адамдар Иса Машаяктын рухуна толушкан. Алгачкы шакирттер ыйык рухка толгондуктан бутпарастыкты жеңишкен. 16-кылымда реформациянын ишмерлери да ыйык рухка толгондуктан Оксфорддогу университеттин кичинекей группасынан баштап бүткүл Англияны моралдык бузулуудан сактап калган. Муди менен Санки деген адамдар ыйык рухка толуп, эки континентти рухий уйкудан ойготушкан.
Эгер тарых барактарын ыйык рухка толгон адамдар менен жарык кылганда цивилизация өсүп, улуттардын жашоосу өзгөргөт. Ал эми Кудай сөзү шарапка жана бузуктукка берилген биздин буунга мындай дейт: шарап ичип мас болбогула. Анткени бул бузулган жашоого алып барат. Тескерисинче рухка толтур. Кымбаттуу угарман, жашооңузда рухтун жемиштерин өстүрүүгө аракет кылыңыз. Ыйык жазуу мындай дейт: рухтун жемиши болсо булар: сүйүү, кубаныч, тынчтык, чыдамдуулук, ак көңүлдүк, боорукердик, ишенимдүүлүк, момундук, өзүн өзү токтото билүү. Буларга каршы мыйзам жок. Сиз мындай жемиштерди өстүргөндү билбейм, бул таптакыр мүмкүн эмес деп айтарсыз. Аныңыз туура. Биз бул жемиштерди өз күчүбүз менен өстүрө албайбыз. Бирок Кудай сөзү муну рухтун жемиши дейт. Кудайдын руху сизде жашап жатканда жемиштерди өстүрүп чыгарат. Болгону сиз аларды багып, Кудайга тил алчак болуу менен жүрөгүңүздөн аларга орун даярдашыңыз керек. Мүмкүн бакчаңызда жемиш багы бардыр. Жерге жер семирткич себилип, зыяндуу курт-кумурскалар жок кылынбаса, жакшы түшүм болбойт. Ошондой эле машаякчы катары биз ичибизде жашаган Кудайдын рухуна ээбиз. Ыйык рух жемиштерин өстүрө алыш үчүн жашообузду күнөөдөн сакташыбыз керек. Кымбаттуу угарман, келгиле Кудай сөзүн, Тооратты, Забурду жана Инжилди изилдеп окуйлу. Эгер дагы бир жолу эске сала турган болсок, адамзатта бир гана компас бар. Ал ыйык жазуу. Авраам Линкольн өзүнүн катында азыр мен ыйык жазууну окуу менен алек болуп, зор натыйжаларды көрүп жатам деп жазган экен. Бул китептен акыл жете турган чындыктарды акыл менен, ал эми калгандарын ишеним менен кабыл алсаңыз, ошондо сиз бактылуу болосуз жана түбөлүктүүлүккө бактылуу өтөсүз. Көптөгөн улуу адамдар ыйык жазууну авторитет кылып алышып, дайыма анын жетегинде жашашкан. Керек болсо, эл аралык саясий аренада иш алып барган бир адам күндө эртең менен Кудай сөзүн окуурун айткан. Күндө эртең менен жазуудан анча чоң эмес үзүндү окусаңыз, кечинде дагы Кудай сөзү жүрөгүңүздү туура жолго багыттап, жаныңызга тынчтык берет. Эгерде Кудай сөзү үмүтүбүздүн негизи, жаныбыздын нааны болуп калса, бул кандай сонун? Ал эми биз Ыйсага ишенгендер Машаяк жөнүндө көйлөндүрөлү. Ыйса Машаяк мындай деген: силер дүйнөнүн жарыгысыңар. Силердин жарыгыңар да адамдардын алдында ошондой жаркырап турсун. Алар силердин жакшы иштериңерди көрүп, асмандагы атаңарды даңташсын. Шотландиядагы белгилүү насаатчы Том Аллен бир кара түстөгү жоокер менин теңиримди айкаш-чыгашка кадап жатканда сиз ошол жерде болдуңуз беле деп ырдап жаткан учурда Машаякка кайрылган экен. Кийинчерээк ал анын ырында үнүн да укпаганын, бирок жоокердин бүт жүрөгү менен берилип ырдаганын сезгенин айткан. Аны кара түстөгү адамдын чын жүрөктөн ырдаганы таң калтырган. Бул анын жашоосунун адеп ахлаксыздыгын ашкерелеп, Машаякты куткаруучу деп кабыл алганына түрткү берген экен. Биз ишенимибизди колдосок, ал өсөт. Эгерде ишенимде өсүүнү кааласак, аны башкаларга таратышыбыз керек. Ошондой эле Машаяк жөнүндө көйлөндүрүшүбүз зарыл. Рухий кызматка карата каалооңузду өстүрүңүз. Адилеттикке ачыккандар жана суусагандар бактылуу. Анткени алар тоюшат деп ыйык жазылгандай, денелик каалоодой эле рухий каалоо да өсөт. Мисалы, бир адам мурда быштакты жегиси келчү эмес экен. Бирок аялы ага быштактын пайдалуу экендигин айткандан кийин, ошол жөнүндө ойлоно берип, азыр быштакты абдан жакшы көрөт экен. Башында Машаяк жөнүндө көйлөндүрүү менен сыйынуу кыйын болгондой эле, ыйык жазууну окуу да кыйын болот. Бирок ыйык жазууну окуганга көнүп калсаңыз, аба менен тамаксыз жашай албагандай эле ыйык жазууну окумайынча тура албай каласыз. Бул жаныңызга эбегейсиз зор күч берет. Башкаларды сынга албайлы. Эгерде башкаларды соттой берсек, рухий жактан өсө албайбыз. Өз бактысын башканын эсебинен курууга такыр болбойт. Эгерде биз башкаларды мактасак, анда алар өз кезегинде биз жөнүндө жакшы сөздөрдү айтышат. Албетте чын жүрөктөн. Сын сынды, мактоо мактоону пайда кылат. Ыйса Машаяктын ырайымдуулар бактылуу, анткени аларга да ырайым кылынат деген сөзүн эсибизден чыгарбайлы. Кийинки кезекте башкаларга көз артпайлы. Азыркы учурда көз артуу менен дүйнөкорлук өтө жугуштуу күнөөлөр болуп саналат. Башкаларга көз артуу рухий жактан алсыратат, жалгызсыратып, кайратыңыздан тайдырат. Бул кыйратуучу жамандыкка багынбайлы. Анткени ал бактыбыздан, жашоодогу кубанычыбыздан ажыратат. Бардык адамдарды сүйөлү. Кудай сөзүндө сүйүүңөр жалган болбосун, жамандыктан баш тартып, жакшылык кылууга умтулгула деп жазылган. Демек, биз сүйүүнүн башкаларга көрүнүшүнө тоскоол болушубуз мүмкүн. Машаяктын сүйүүсүнө биздин туура эмес көз караштарыбыз жана ачуу мүнөзүбүз тоскоол болбосо, сүйүү бардык адамдарга тарайт. Эгерде биздеги өзүмчүлдүк жүрөгүбүздө жашап жаткан Машаяктын сүйүүсүнө тоскоол болбосо, жүрөгүбүз бардык адамдарды сүйө алат. Кымбаттуу угарман, Ыйса Машаякта эс алганды үйрөнүңүз. Биз баарыбыз эле кичинекей баланын там-тум баса баштаганын көрсөк керек. Бала апасын карап турганда басарына ишенип жыгылбайт, бирок өзүнүн алсыз бутун караары менен жыгылат. Бир жолу элчи Петр Галилея көлүнүн үстүнөн баса алам деп ойлогон. Ал Машаякты карап турганда басып кете берген.
Бирок качан куткаруучудан көзүн алаары менен чөгө баштаган. Кымбаттуу угарман, биз укмуштуу учурда жашап жатабыз. Адамзат депрессия жана коркунучтан чарчады. Күнүмдүк жашоодогу кыйынчылыктан адамды машаякка болгон тирүү ишенимден башка эч нерсе куткара албайт. Чарчаган учурда Иса Теңирден жардам сурасак, ал күч берип, жардам берүүгө дайым даяр. Жана аны менен анын кызматтарын кылууда өткөргөн убактыбыз эс алууга тете. Өтө эле ашыкча сезимтал болбойлу. Башкача айтканда, бизге карата айтылган сын пикирди жүрөгүбүзгө жакын албайлы. Ошондой эле өзүбүздү жогору баалабайлы. Көптөгөн өзүмчүл адамдар акыл сезимдин ушул коркунучтуу оорусунун курмандыгы болуп калышкан. Алар шектенип турушат. Мындай адам эгерде эки тааныштын бир нерсе тууралуу кызуу сүйлөшүп жатканын көрө самат, алар менин кемчиликтеримди айтып жатышат деп ойлойт. Ошондо адам өзүнүн мен деген нерсесинин жан чыдагыч жайына жашынат. Ошол жактан анын кыйналуусу башталат. Ардактуу угарман, жаныңыз түбөлүктө экенин эсиңизден чыгарбаңыз. Бул жашоону эч кыйынчылыксыз өтө берет деп айткан болбойт. Жердеги жашообуз түбөлүктүүлүккө даярданыш керек. Иса Машаяк бул жашоодо куунтук, жала жабуу, коордук жана жалган бар экенин айткан. Ошондой эле кубанып шаттангыла. Анткени асмандагы сыйлыгыңар чоң деген. Бул жерде бизге мурас убада кылынган. Бирок асмандан аны толугу менен алабыз. Чыныгы машаякчы түбөлүктүүлүктүн негизинде ойлонот жана ошол нерсенин тегерегинде иш-аракет кылат. Анын жашоосунда ал каалагандай болбой калганда ал ачууланбайт. Ал келечекте биздин ичибизде ачыла турган даңкка салыштырганда азыркы учурда тартып жаткан азаптарыбыз эч нерсе эмес экенин билет. Байыркы убакта Батыш Америкада алтын көп кезде биринчи көчүп барган адамдар чоң кыйынчылыктарды жана индейцтердин аяосуз чабуулун баштарынан кечиришкен экен. Алар ошол тоонун ары жагында Калифорниянын алтын кени бар экенин билишкен. Бир нече жыл мурун бир байдын баласы чет өлкөгө миссионер болуп барган. Досторунун көпчүлүгү аны акылсыз деп эсептешкен. Анткени алардын түшүнүгү боюнча ал өмүрүн бекер өткөрүп жаткан эле. Бирок Борден Иса Машаякты жана адамдарды сүйгөн. Ал жакта көп жашаган эмес. Азияда безгек оорусу менен ооруп өлгөн. Анын төшөгүнүн жанынан өлөр алдында жазган: "Жаңылыштык жок, артка чегинүү жок, өкүнүч жок" деген катты табышкан экен. Ал көп жашаган адамдарга караганда Теңирге жана адамдарга курмандык кызмат кылып жашаган аз жашоосунда зор бакыт тапкан. Жер шарынын миңдеген маданияттуу жана билимдүү жашоочулары Машаяктан кубаныч, тынчтыкты, сүйүүнү жана бакыт табышкан. Сиз дагы кымбаттуу угарман, ошолорду таба аласыз. Анткени Машаяк баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле. Ошондо мунун баардыгы силерге кошулуп берилет деген. Чындыгында Кудай ар бир берген убадасын кечиктирбестен аткарат. Эгерде биз жашообузду ишенип Иса Машаякка тапшыра турган болсок, анын эбегейси зор баталары, сүйүүсү жана кубанычы ар дайым коштоп жүрөт. Ушу менен кымбаттуу угармандар, биздин жаштарга арналган уктуруубуз аягына келип жетти. Кайрадан келерки аптада ободон үн алышканча аман болуңуздар. Кудайыбыз ар бириңиздерге мол батасын берсин. Саламатта болуңуздар.